Ушул түз эфирге кезгизи келип турам, ошондо журналисттер аягында айтып калат да, ушунча убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат депчи. Мисалы алтын алып келесиң, күмүш алып келесиң, боюнча алып келесиңби, шуба алып келесиңби, бул болгону буюм. Адамдын адамга берген эң чоң белеги бул убакыт, өзгөчө балага. Сен керек болсо бир робот алып келип бер, машина алып келип бер, сотка алып келип бер, каалаган оюнчуну алып бер, ала бир жансыз темир, болгону клёнка бир материалдар да, пластик. А сенин көңүл бөлгөнүң, убакыт бөлгөнүң балага эң сонун тарбия ошол. Биз азыр тарбия десе эле каалаганын алып берип коюп, соткага чыгып коюптур ойлоп атабыз да. Ал эмес, балага дейт, канчалык убакытты көп бөлсөң, мисалы азыркы караганда убакытты 2 эсе көп бер дейт. Чыгашаны 2 эсе азайт, мына ошол тарбия дейт да. А биз болсо чыгашаны көп кылып койдук, каалаган оюнчуну алып беребиз, бирок убакыт бербей атабыз. Элестетип көрүң. Биз бала кезде мисалы анча-мынча азыркы балдардын оюнчуктарын көрсөң, эми төбө чачың тик. Бизде оюнчук деле болбойт эле. Кээде оюнчук алып бербеген жакшы. Оюнчук жоктугунан улам өзүбүз бирдеме жасайт элек. Көрдүңүз, баланын фантазиясы өнүгөт, чыгармачылыгы өнүгөт. Анан вуң деп ойноп калат элек, бир машина айдады деп, анан кыздар үй жасады деп, бир таштарды тизе коюп, анан катташып, үйлөн тойлорду өткөзө коет элек. Иши кылып, андай чөйрө жок да азыр. Телефон, интернет, балага жомок айтып бериш керек экен. Жомок айтып бергенде баланын фантазиясы өнүгөт экен. Анткени илгери бизге айтып берет, алып кара куш деген болот, анан кийин ушундай соргок кемпир деген болот десе, элестетип алып, фантазия иштечү да. Азыр болсо телевизордон көрсөтүп койдук, соткадан көрсөтүп койдук. Жомок айтып берсең зерийип кетет. Андан көрө мага дейт, видеосун коюп бер дейт, элестетип көрүң. Ошон үчүн мындай телевизорду азыраак коюп, көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк көңүл бөлүш өтө маанилүү экен. Анан балага дейт, чоң кишидей мамиле кыл дейт, чоң кишидей сүйлө, бирок андан чоң кишидей мамиле күтпө, чоң кишидей жооп күтпө дейт. Биз болсо койгой тодогон кетем, канчага чыктым деп, чоң кишидей эле сүйлөй бериш керек экен. Ошондо мындай баланын деңгээли өсөт да. Анан көбүрөөк суроо бериш керек, ойлондуруш керек. Мисалы Мухаммед Али өзүнүн кызына берген суроосу бар. Балам дейт, кызым дейт, ошону жаздырып койгон, белгилүү боксер. Кызы бир ашып барса 3 жашар, 4 жашарда ошо жооп берип атканына карагандачы. Күнүм эмнеге жаралган дейт. Анан кийин күндүн максаты эмне десе, кызын жооп берип атканына караганда, ата дейт, күн жылуулук берет да дейт. Дагы десе күн бизге жарык берет дейт. Көрдүңбү, күндүн да максаты бар. Эми мага айтчы, сенин максатың эмне? Көрдүңүзбү? Биз ушинтип атабызбы? Ошон үчүн бала менен өтө иштеш керек. Анткени биздин эң чоң инвестиция ушул. Эң чоң байлык адам. Адам деген ким? Бул бала. Баланын акылы өссө, руху өссө, денеси чың болсо, күйүмдүү, мээримдүү, адептүү болсо, ошо Кыргызстандын эң чоң байлыгы.